Эфирде Ысык көл жаңылыктары маалыматтык программасы алгач бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардан кыскача. Балыкчы шаарындагы нефти базадан шаар тургундары экологиялык жактан зыян тартып жатышабы? Базаны башка жакка көчүрүү талабы эмнеден улам пайда болду? 700 ошол эле ушул күнгө чейин каралбай чечилбей келатат. Ушуну жогорку кеңеш, өкмөт жакын арада чечип берсе жакшы болот эле да. 716 гектар жайыт жердин баш эмник ачылбай жатат. Түп районунун 2 айылын беймаза кылып, көкүрөктү өйгөн көйгөй дагы деле чечилелек. Каракол шаарындагы аэропорттун курулушу дээрлик аяктап калды. Учурда аэродромдун элементтери реконструкцияланып, иш кызып турган чагы. 80% жумуштар аткарылды. Аэровокзалдын жалпы аянты 8000 чарчы метр. Бул жакта эл аралык жана жергиликтүү каттамдарды тейлөө аянтчылары бар. Президент Садыр Жапаров бүгүн 28 майда чек арачыларды улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын түзүлгөндүгүнүн 25 жылдык мааракеси менен куттуктады. Урматтуу чек арачылар жана чек ара кызматынын ардагерлери, сиздерди бүгүнкү чек арачылар күнү жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын түзүлгөндүгүнүн 25 жылдык мааракеси менен чын дилимден куттуктаймын. Сиздер чек ара кызматы түзүлгөндөн бери өлкөбүздүн коопсуздугун камсыз кылып, көрсөткөн эрдигиңиздер эгемен Кыргызстаныбыздын тарых барактарында таасын жазылып калды. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү ар кандай жаңы чакырыктар менен коркунучтарга туш болуп жаткан кыйчалыш учурда чек ара кызматынын ролу болуп көрбөгөндөй мааниге ээ болууда. Өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылуу талыкпай эмгектенүүнү, аскери билимди жана күжүрмөндүк деңгээлди такай жогорулатып турууну, чыдамкайлыкты, эң татаал шарттарда ыкчам жана туура чечим кабыл алууну талап кылат. Ушул өңүттө биздин чек арачыларыбыз эл аралык аренада кесипкөйлүктү жана эрктүүлүктү көрсөтүп жатканы сыймыктандырат. Биргелешкен машыгууларга катышуу жана башка өлкөлөрдөн келген кесиптештер менен тажрыйба алмашуу чек ара кызматыбыздын ишинин натыйжалуулугун жогорулатууга, эл аралык кызматташтыкты жана аймактагы коопсуздукту чыңдоого жардам берет. Биз чек ара кызматынын потенциалынын жогорулашы өлкөбүздөгү коопсуздуктун жана туруктуулуктун ачкычы экенин жакшы түшүнөбүз. Учурда мамлекет тарабынан чек ара кызматынын шарттарын жакшыртууга, алардын кесиптик деңгээлин жогорулатууга жана заманбап техникалар менен камсыздоого бардык аракеттер көрүлүүдө. Чек ара инфратүзүмүн модернизациялоо, жаңы технологияларды киргизүү, аскер кызматкерлеринин турмуш шартын социалдык жактан камсыздоону жакшыртуу иштери улантылууда. Урматтуу чек арачылар, ары жооптуу, ары ардактуу кызматыңыздардын ар бир мүнөтү тынч болсун. Мамлекетибиздин, эл журтубуздун, үй бүлөңүздөрдүн колдоосу ар дайым эрдиктерге шыктандырсын. Ант берүү менен тандаган кесибиңиздер, багытталган жолуңуздар менен ар дайым сыймыктаныңыздар. Көкүрөгүңүздөрдө мекенчилдик сезими өчпөсүн. Айкөл манастын урпагыбыз деген уран кетпесин. Кыргызстаныбыздын чек арасы бекем болуп, мамлекетибизде дайыма тынчтык өкүм сүрүп, күнөстүү өлкөбүз өнүгүү жолунан тайбасын. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров финансы министрлигинин 100 жылдыгына арналган Кыргыз Республикасынын финансы системасынын калыптануу тарыхы, заманбап трендтери жана өнүгүү артыкчылыктары темасындагы эл аралык илимий практикалык конференциясына катышты. Алгач министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өлкөнүн финансы системасын түптөөгө, калыптануусуна жана өнүгүүсүнө салым кошкон инсандарды 100 жылдык мааракеси менен мамлекет башчысынын жана жалпы министрлер кабинетинин атынан куттуктап, финансы министрлигинин түптөлүү тарыхына учкай токтолду. Ошондой эле мамлекеттик финансыны башкаруудагы натыйжалуу реформалар жана санариптештирүү, фискалдаштыруу, салыктык, бюджеттик жана бажы саясатындагы жаңы демелгелер, акционердик коомдорду, мамлекеттик ишканаларды капиталдаштыруулар мамлекеттин активдеринин өсүшүнө түрткү болгонун кошумчалады. Илимий практикалык конференцияга тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери, эл аралык каржы уюмдары, ардагерлер катышып, финансы министрлигинин өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымын жана анын туруктуу каржы тутумун түзүүдөгү ролун талкуулашты. Баарыңыздарды ушул юбилей менен куттуктайм жана ушул окуяга карата уюштурулган конференциясынын ишине ийгилик каалайм. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин күчтүү саясий эрк көрсөтүүсү менен коррупцияга каршы күрөштү катуу баштап, өлкөдө саясий стабилдүүлүккө шарт түзүлгөнүнө байланыштуу финансы системасында дагы олуттуу ийгиликтер болуп жатканын белгилеп кетем. Сиздер билгендей, акча деген тынчтыкты сүйөт. Ызы чуу, кагылыштар болгон жерде эл байлык жыйнабайт, тескеринче байлыгынан ажырайт.
Акыркы 3 жылда санариптештирүү, фискалдаштыруу жана бажы салыктык реформалары сыяктуу жаңы демилгелери салыктык бюджеттик саясаттын өнүгүүсүнө оң таасирин тийгизди. Кыргызстанда 1-июндан тарта Учкун ачык акционердик коомунун басмаканасынан чыгарылган паспорттор бериле баштайт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында санариптик өнүктүрүү министринин орун басары Замирбек Кожомуратов билдирди. Анын айтымында биринчи партиясы басылып чыгып алынды. 1-июндан тарта атамекендик өндүрүштөгү паспорттарды бере баштайбыз, деди ал. Министрдин орун басары паспорттор сапаты жагынан мурдагыга салыштырмалуу жакшыраак экенин белгиледи. Эскерте кетсек, буга чейин паспорт, техпаспорт жана айдоочулук күбөлүктүн бланкалары чет өлкөдө жеке компаниялар тарабынан чыгарылып, мамлекет ага жылына 15 миллиард сомго чейин төлөп келген. Айыл чарба тармагын өнүктүрүү жана дыйкан фермерлерге колдоо көрсөтүү максатында жеңилдетилген насыя берилип келет. Буга чейин каржылоо Айыл банк тарабынан жүргүзүлүп келсе, быйылкы жылдан тарта РСК банк аркылуу дагы жеңилдетилген насыялар бериле баштады. Лизинг программасы аркылуу айыл чарба техникалары, асыл тукум мал, үрөнчүлүк жана бир катар багыттар боюнча дыйкандарга көмөк көрсөтүлөт. Кененирээк Миргүл Жеңишова таныштырат. Тоң райондук мамлекеттик администрациясында дыйкан фермерлер менен банк кызматкерлери жолугушту. Айыл чарба тармагын өнүктүрүү максатында дыйкандарга берилүүчү жеңилдетилген насыя тууралуу маалымат берилди. Быйылкы жылдын эсеби менен Тоң районуна 70 миллионго жакын акча каражаты бөлүнгөн. Чогуштун максаты ушу дыйкан фермерлерге бүгүнкү күндө Айыл чарба министрлиги тарабынан жана мамлекет тарабынан кандай колдоолор бар, ошо продуктылар кандай максатта, кандай тартипте, канча жылга алса болот, ушул боюнча кененирээк маалымат алуу. Буга чейин айыл чарбасын каржылоо 11 программасы аркылуу биздин дыйкан фермерлер насыя алып келишти. Район боюнча жалпы 2 банкка 70 миллион тегерегинде каражат бөлүнсө, Айыл банк бүгүнкү күндө бардык өзүнө бөлүнгөн каражаттарын таратып бүттү. Мындан сырткары РСК банк таратып жатат. Чарбасынын каржылоосу негизинде ФСК 12 долбоордун алкагында фермерлерге кредиттер таратып атабыз. Ал кредиттерде болсо ар бир фермер мен мал кармайм, мен жер иштетем деген фермер бизге кредитке кайрыла алат. Кредиттин багыты 2 багытта каралган. Бирөөсү бул животноводство, мал чарбачылыгы болсо, экинчиси растениеводство, бул дыйканчылыкка берилет. Насыянын суммасы 500 миң сомго чейин. Жана бул мөөнөтү болсо 2 жылга чейин берип атабыз азыркы кезде. Жана ошондой эле эгерде каалоочулар болсо, негизги суммасынан болгон төлөмдөн 3 айлык каникул карап берип атабыз. Азыркы кезде акча каражаттары бар. Фермерлер кайрылса карап беребиз. Белгилей кетсек, айыл чарбасын каржылоо долбоору 2013 жылдан бери иштеп келет. Былтыр жазында айыл чарбасын каржылоо 11 долбоорунун алкагында 6300 дыйканга жеңилдетилген насыя берилген. Каражат негизинен дыйканчылыкка жана мал чарбачылыгына бөлүнгөн. Районубузда мамлекеттик банктардан элге арзан пайыз менен жеңилдетилген түрүндө маалымат алып атабыз. Бул эл үчүн, дыйкандар үчүн абдан жакшы чечкендик болот деп ойлойм. Көп дыйкандарыбыз алып пайдаланып аткандар да бар. Буюрса дагы пайдаланып башташат. Мына айыл чарбасына тоок багуу боюнча да кирип атыптыр. Балык чарбасы да кирип атыптыр. Буюрса эми мамлекеттик банктын акчаларын алып элдер пайдаланып өнүгүү өсүү жолуна кирет деген ойдобуз. Быйыл айыл чарбасын каржылоо 12 долбоору аркылуу дыйкандарга насыя берүү үчүн 7 миллиард сом бөлүнгөн. Бул сумма Айыл банк жана РСК банктары аркылуу берилет. Дыйкан фермерлерди колдоо максатында айыл чарба техникаларын алууга жана асыл тукум мал асыроо боюнча дагы лизинг программасы иш алып барат. Миргүл Жеңишова, Данияр Акунов, Илич Касейинов, Тоң району. Балыкчы шаарындагы нефти база 20-кылымдын 30-40 жылдарынан баштап иштеп келе жатат. Нефти продуктыларды кеме менен ташуу 1936 жылы башталган. Бүгүнкү күндө мунай продукциясы тынымсыз ташылып тургандыктан шаар тургундары экологиялык жактан зыян тартып жаткандыктарын айтып, наразычылыктарын билдиришүүдө.
9 тонун борбору болгон Балыкчы шаарында жээк аймагынын жер кыртышына узак убакыт бою мунай продуктыларынын түшүүсүнүн натыйжасында булганууга душар болуп, экологиялык, техникалык, санитардык, эпидемиологиялык кесепеттерге алып келгендигин изилдөө учурдун талабы болууда. Анткени жергиликтүү тургундардын айтымында шаар ичинде мунай базасынын жайгашканы ден соолукка зыян алып келүүдө деп нааразычылыгын билдиришүүдө. Жана комиссиянын жыйынтыгы биз ошо декабрда комиссияда айтканбыз. Жабылышы керек депчи. Ошо комиссиянын жыйынтыгы боюнча жогорку кеңеште каралмак нефтебазанын маселесичи. Ошол эле ушул күнгө чейин каралбай, чечилбей келатат. Ушуну жогорку кеңеш, өкмөт жакын арада чечип берсе жакшы болот эле да. Ушул эле мунай базасынын жанында жашаган Кубанычбек Исмаиловдун айтымында Союз учурунда аталган ишкананын аймагында көп көлөмдүү мунай төгүлгөнүн белгилейт. Биз өзүбүз ооруп атабыз да, тамак ооруйт, кээде баш айланат. Эртең менен тургандан кийин кадимкидей жыртык муш келет биякачы. Көлдүн чейин келет. Балдарыбыз ушул күнгө чейин жөтөлүп ооруп, биз нефть базага ушу тегерегге арыз жазып кайрылганбыз. Директордун 2 жыл мурун кайрылсак, биздин колубуздан эчтеке келбейт, муну өйдө чечет деп койду да. Экологдордун айтымында нефть базанын шаар аймагында жана ошондой эле көлдүн жээгинде жакын жайгашуусу архитектуралык, экологиялык, санитардык нормаларга жана өрт коопсуздугу боюнча талаптарга жооп бербейт деп корутунду чыгарып, бир канча жолу жогорку органдар менен талкуулар болгон. Айта кетчү нерсе, бул нефть база буга чейин өздөрү белгилүү болгондой 2010 жылдары баягы нефть продуктлары куюлуп, жер астынан агып, көлгө кирген учурлар катталган. Ошол убакта чындыгында көлдөн тийиштүү анализдер алынганда, ошо нефть продуктларынын көбөйүшүнүн жана мындай башка тил менен айтканда ПДК белгиленген ченемдик нормадан ашык көрсөтүлгөн. Жергиликтүү бийлик тарабынан бул маселе каралып чыгып, мунай базасынын жетекчилигине экологиялык талаптарга туура келген аймактан 6 гектардай жер берүү жагы дагы каралган. Анан баягы элдердин кайрылуусу ошол болуп атат. Бизге баягы кайрылгандан кийин биз жергиликтүү өз алдынча башкаруу мэрия биз сөзсүз түрдө бул нефть базага жер сурашкандан жер бөлүп бергенге даярбыз дегенбиз. Анткени бизде күн чыгыш менен күн батыш тарап жакта балыкчынын промзона жерлерибиз бар. Ошол жактан биз 6 гектардай жер бөлүп бергенге даярбыз. Эмне себептен 6 гектар? Анткени бул нефть базанын өзүнүн территориясы 6 гектарды түзөт где-то. Учурда нефть база Ысык көл жана Нарын облустарындагы май куючу станцияларын коммерциялык негизде камсыздоодо. Экономикалык жактан алганда албетте бул жакшы иш, бирок экологиялык жана ошондой эле адамдардын ден соолугунун коопсуздугун эске алуу зарыл. Жогорку органдар тарабынан адилеттүү чечимди шаар тургундары чыдамсыздык менен күтүүдө. Талгат Токтомушев, Сталбек Саманчиев, Илич Касейинов, Атайын Ысык көл жаңылыктар кызматы үчүн. Молдоева, Нурдин Урманбетов, Ысык көл жаңылыктары, Төп району. Каракол шаарындагы аэропорттун курулушу дээрлик аяктап калды. Учурда аэропорттун комплексин куруу жана аэродромдун элементтери реконструкцияланып, иш кызуу. Жалпы аба майданы 140 гектар жерде жайгашкан. Мында дүйнөнүн ар кандай көлөмдөгү учактарынын учуп конусуна шарт түзүлгөн. Туризмдин мекени болгон Ысык көл облусунун өнүгүшүнө аэропорт чоң өбөлгө болот. Туристтердин кошумча агымын тартууга жардам берип, жалпы аймактын социалдык экономикалык жактан чыңдалышына шарт түзүлөт. Кененирээк кийинки сюжет. Аэробекет 2 кабаттуу, мында каттамдарды күтүү жана учуу залы, паспорттук көзөмөл бөлүмү жана тамактануучу жайлары болот. Ушул тапта аэровокзалдын ички жасалгалоо жумуштары аткарылып жатат. Ушул тапта Каракол эл аралык аэропортунун жаңы аэровокзалынын курулуш иштери аягына чыгып келатат. Ушул 80% жумуштар аткарылды. Аэровокзалдын жалпы аянты 8000 чарчы метр. Бул жакта эл аралык жана жергиликтүү каттамдарды тейлөө аянтчылары бар. 14 компания иш алып барууда. Жалпы 200дөй адам иш менен камсыз болуп жатат.
Толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп жаткан аэропорт 140 гектар жер аянтына жайгашкан. Курулушка 14 курулуш компаниялары катышып, иш башталгандан бери 300дөй жумушчу тартылган. Ишке кирип пайдаланылууга берилсе, бир катар жумуш орундары түзүлөт. Аэропорттун саатына 250 жүргүнчүнү тейлөө мүмкүнчүлүгү бар. Силер билгендей, биздин урматтуу президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевдун демилгеси менен бүт аэропорттор өнүктүрүлүп жатат азыркы учурда. Ошол эле учурда биздин эл аралык аэропорт Каракол аэропортубузда курулуш жумуштары аябай кызуу жүрүп жатат. Силер көрүп жаткандай азыркы аэровокзальный комплекстин айлана тегерегинде бетон иштери жүрүп жатат. Азыркы учурда биздин аэропортто 200ге жакын жумушчу иштеп, 40тай техника иштеп жатат. Ал эми учуп конуу тилкесинин жалпы узундугу 2 чакырым 450 метр. Азыр бул аймакта жолдорду таптоо, тегиздөө жумуштары аяктап, жакынкы күндөрү асфальттын биринчи катмары төшөлөт. Учуп конуу тилкесинде азыр 80-90% жумушу аяктап калды десе болот. Анткени жер жумуштарынын баары бүтүп, азыр ошо жол кийимдерин төшөп атабыз. Учуп конуу тилкесинин өзүндө ВППда полностью эң акыркы жол кийимдери төшөлүп 12 сантиметр вяжущий. А эми бул жерде болсо самолетторду конуп жүргүнчүлөрдү түшүрүү жерде 50 000 квадратный метрде азыр ушул акыркы жол кийимдерин төшөп атабыз. Бул 20 сантиметр болот калыңдыгы. 40 цепятый материал менен да, 40 дробленый материал менен. Курулуш иштерин президенттин иш башкармалыгынын алдындагы Кыргызстрой сервис мамлекеттик ишканасы колго алган. Долбоор Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун каржылоосу менен ишке ашууда. Аэробекетти толук бүткөрүү ушул жылга мерчемделген. Жазгүл Сатаева, Илич Касыйынов, Асылбек Касенов, Ысык Көл жаңылыктары. Жетөгүз районуна караштуу Оргочор айыл өкмөтүнүн Мундуз айылында коомдук алдын алуу борборунун имаратынын салтанаттуу ачылыш аземи өткөрүлдү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин орун басары, район акими, коомдук жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, коомдук алдын алуу борборунун мүчөлөрү жана жергиликтүү жашоочулар катышты. Милициянын имаратын оңдоп түзөө жана керектелүүчү жабдыктар менен камсыздоого жергиликтүү бюджеттен жана долбоорлор аркылуу 2 миллион сомдон ашык акча каражаты жумшалды. Кененирээк кабарчыбыздын материалы. Жетөгүз районунун Мундуз айылында коомдук алдын алуу борборунун кеңсеси милициянын аймактык ыйгарым укуктуу өкүлдөрү үчүн жашоого жана иштөөгө бардык шарттары түзүлгөн имараттын иш кеңсеси оңдоп түзөө иштеринен кийин салтанаттуу ачылды. Бул кеңсенин ачылышы менен кызматкерлердин иштешине шарт түзүлүп, кылмыштуулукту алдын алууга өбөлгө болот. Урматтуу президентибиз дагы абдан эметип жеринде ушу элдин арасында участкой кызматы жашаган жери шарттарынын баардыгы түзүлсүн деген бизге тапшырма коюлган. Ошол тапшырманын негизинде биз ушу бүт бардык жерлерде ушу участкой инспектор элдин жанында участогунда жашап күнү түнү ушу элдин көйгөйүн чече турган шарттар түзүп берели деген иштерди кылып атабыз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мынакей сиздердин айылыңыздарда бир эмес мынакей 2 кызматкер жашай турган шарт түзүлүп атат. Участкой инспектор жана жаш өспүрүмдөр боюнча инспектор жашап ушул жерде кызмат кылат. Мындай борборлор ар бир айылда, ар бир айыл өкмөттө болушу шарт. Биз дагы жергиликтүү бийлик колдон келишинче ушул алдын алуу боюнча иштерди, коомдук тартиптерди сактоо боюнча жана башка байланыштуу маселелерди чечкенге биз дайым аракеттер жасашыбыз керек. Биринчи кезекте ушундай борборлордун материалдык техникалык базасын чыңдоодо, буларга керектүү материалдар менен камсыз кылууда биз колдон келишинче мүмкүнчүлүккө жараша биз жергиликтүү бюджеттен, фонддон, эл аралык уюмдардан биз каржы маселелерин аракет кылабыз. Имаратты оңдоп түзөө, керектелүүчү жабдуулары жана техникаларын кошкондо жалпы 2 миллион 377 миң 540 сом жумшалды. Ага жергиликтүү каржы булактарынан 1 миллион 395 миң 540 сом сарпталса, долбоорлор аркылуу 982 миң сом бөлүнгөн. Имаратты реконструкциялоо иши 2023 жылы башталып, 1 жыл ичинде бүткөрүлдү. Ошондой эле долбоорлор аркылуу коомдук алдын алуу борбору үчүн иш шарттарын түзүү, аларды өнүктүрүү багытында окууларды өткөрүү, тажрыйба алмашууларды уюштуруу үчүн 200 миң сомдон ашык каражат каралган. Ички иштер министринин бизде 4 багыт боюнча 10 приоритеттүү тапшырмасы бар. Ошонун бир
бөлүгүндө көрсөтүлгөн жергиликтүү бийлик, жергиликтүү эл менен бирге жумуш алып баргыла деген. Мына бүгүн өзүңүздарга белгилүү болгондой, көрдүңүздөр бул жерде атайын фонддор, андан сырткары жергиликтүү бийлик, администрация райондук айыл өкмөттөр каржылаган. Ошол эле мезгилде биздин кызматкерлерге атайын шарттар да түзүлгөн, жашоо шарты. Мындай иш-чараларга мен ойлойм, ушул Ысык-Көл областынын Ысык-Көл Жети-Өгүз районунда эң жакшы иш-чара болду деп ойлойм. Мындай иш-чаралар мындан кийин дагы жогору деңгээлде уюштурулуп өткөрүлөт деген чоң ишеничтемин. Мекеме айыл аймактын балансасына турат. Бул жерде ушул айыл аймактагы участковый милиционерлер кызмат кылып жашап иштешет. Биринчи кабатында кызматкерлер отуруп иштеген жерлер, үстүндө жатаканасы бардык шарттары менен жылуу, суусу бар, жуунчу жайлары бар, бардыгы бар. Бул жерде 2 ыйгарым өкүл, илгеркиче участковый деп коет, 2 кызматкер жана 1 жаш өспүрүм кызматкери кызмат өтөйт. Кызмат өтөө учурларында ушул жалгыз эле өздөрү кызмат өтөөбөстөн ушу жергиликтүү бийлик жана аксакалдар соту, жаштар кеңеши, аялдар төрайымы чогуу бирдикте коомчулук менен кызмат өтөшөт. Заманбап компьютерлер жана цветной принтерлер жана башка жабдыктар менен камсыздалынды толугу менен. Аталган долбоордун алкагында 2014-жылдан бери Ысык-Көл облусунун айыл шаарларына жалпысынан 50дөн ашык коомдук алдын алуу борборлору курулган. Ушундай эле имараттар Барскона, Тамчы айылдарында дагы алдыда ачылат. Салтанаттуу иш-чаранын жүрүшүндө имаратты салууга колдоо көрсөткөн инсандарга Ички иштер министрлигинин медаль, ардак грамоталары жана район акиминин ардак грамотасы тапшырылды. Алтынай Рыспай кызы, Нурдин Урманбетов, Илич Хасейнов, Атайын Ысык-Көл маалымат жаңылыктары үчүн Жети-Өгүз районунан. Кыргыз Республикасынын мектепке чейинки билим берүү кызматтарын көрсөтүүдөгү тоскоолдуктарды азайтуу жана балдарды мектепке чейинки билим берүү менен камтууну жогорулатуу боюнча мамлекеттик акселераторлор программасынын алкагында Ысык-Көл районундагы Карой айылында жеке ишкер Жакыпбаева Бактыгүл Ибраевна үй түйүндөгү жеке бала бакча уюштуруп балдарды кабыл алып баштады. Теманы аймактык кабарчыбыз Асел Тилек кызы улантат. Учурда мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин жетишсиздиги курч болгондуктан өкмөттүн акселераторлору долбоору ишке кирип, жалпы өлкө аймагында үй тибиндеги бала бакчаларды ачуу колдоого алынууда. Ысык-Көл районунун Карой айылында да 20 орунга ылайыкталган үй тибиндеги бала бакча жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жана тургундардын катышуусунда салтанат менен ачылды. Ушундерге келип талим жарга алган балдарыбыздын келечеги кенен болсун, ден соолугу бекем болсун. Сиздердин үй бүлөңүздөрдөн, үйүңүздөрдөн тарбияланган балдар ата энесинин эмгегин актаган, кыргыз элине жараган, чыгаан инсандардан болсун. Ысык-Көл районунун Карой айылындагы жаңы ачылып жаткан бала бакча 20 орунга ылайыкталып, 24 саатка балдарды кабыл алуусу менен өзгөчөлөнөт. Бала бакчаны демилгелеп ачкан Бактыгүл Жакыпбаева кесиби боюнча мугалим. Ал бала бакча ачуу боюнча тиешелүү окуудан өткөндүктөн балдарды тарбиялоого керектүү болгон бардык шарттарды түзгөн. Айылда көпчүлүк энелер күндүз да, түнкү сменде дагы иштешет. Ошого байланыштуу жардам катары круглосуточный бала бакча ачканга өзүм ойлодум. Анан ошо айылыма керек болоюн деп айыл ичин балдарынын билимин, сапатын, тарбиясын көтөрөйүн деп ошо демилге коюп ачып жатам. Азыр эле балдар көп 15 бала келди. Өзү негизи 20-25 балага чакталып ачылып жатылат. 13 миңден ашуун калкы бар Карой айылында мамлекеттик бир бала бакча бар. Орундар чектелүү болгондуктан бала бакча жетишсиздиги курч маселе. Аталган айылдагы үй тибиндеги бала бакчанын ачылышы менен кезек күткөн 20 ата эненин маселеси чечилет. Учурда бул жерге 15 бала кабыл алынды. Биз аябай кубанычтабыз, анткени азыр жайкы мезгилде үйдө отуруп калганда кээде балдар үйдө болуп барарга жер жок болуп калат. Ошон үчүн жаңы ачылып атат, 12 орундук, аябай жакшы. Начисте 24 деген себеби 24 саат ачылып атат. Бул кээде бир түнкүсүндө балдарды караганга убактыларын бөлөт экен. Аябай жакшы, айыл үчүн аябай жакшы иш болуп атат.
Жалпы өлкөдө расмий маалыматтар боюнча мектепке чейинки курактагы балдардын 70%дан ашыгы бала бакчага барбайт. Мектепке чейинки билим берүү балдардын билиминин негизи болуп саналат. Жаз айларынан бери ишке кирген өкмөттүн акселераторлору долбоорунун максаты бала бакча жетишсиздигин жоюп, муну менен катар жеке ишкерликти да колдоо болуп саналат. Айсел Тилек кызы, Асылбек Касенов, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысык Көл районунан. Балыкчы шаарындагы балдар искусство мектеби 1 жылдык отчеттук концертин беришти. Таланттуу жана өнөрлүү өспүрүмдөрдөн куралган мектеп эл аралык сынактарда ийгиликтерди багындырып келет. Искусство мектеби шаардагы маданий иш-чараларга, чыгармачыл кечелерге активдүү катышып, окуучулардын шык жөндөмүн арттыруу багытында жигердүү иш алып барат. Болот Миңжилкыев атындагы балдар искусство мектеби 2023-2024 окуу жылынын отчеттук концертин тартуулашты. Музыка дүйнөсүнө сүңгүп, чыгармачыл балдардын шык жөндөмүн арттырган искусство мектеби концертке кызуу даярдык көрүшкөн. Мектеп өзүнүн 1 жылдык отчеттук концертти көрсөтүп тартуулашты. Быйылкы жылдагы койгон максаттарыбыз ийгиликтүү аткарылды деп айта алам. Анткени биздин окуучуларыбыздын саны республикалык жана эл аралык кароо сынактарда катышуусу көбөйдү. Дельфи оюндары аттуу кароо сынакта биздин театр бөлүмүндөгү окуучусу алтын медаль менен сыйланды. Ошондой эле март айындагы обон аттуу эл аралык кароо сынакта биздин комуз бөлүмүндөгү окуучуларыбыз 1 жана 3 орундарга ээ болушту. Балыкчы шаарындагы балдар искусство мектеби республикалык жана эл аралык сынактарда бир катар ийгиликтерди багындырып келет. Тажрыйбалуу мугалимдер жамааты өспүрүмдөрдүн талантын таптап, чыгармачылык сапарын чыңдоого, багыт берүүгө жана жол көрсөтүүгө ынтызар. 23-24 окуу жылына карата шаарыбыздагы Болот Миңжилкыев атындагы музыкалык мектептин отчеттук концертине көп болуп атабыз. Атайын чакырышкан экен. Биздин искусство мектебиндеги ар бир тармактагы кружоктор мугалимдери менен ушундай чоң бир даярдыкта концерт даярдашкан экен. Бул эми ар бир искусство мектебинин өсүп өнүгүшү, жаңылануусу кайсы тарапта, кайсы мезгилге кандай тартылып атканын көрүп атабыз да. Бул мугалимдердин 1 жылдагы эмгегин көрүп ушул кубанычта болуп атабыз. Неберем Бакбердиев Нурмат 2 жылдан бери ушу музыкалык мектепте окуп жатат. Эжекеси Сопиева Эльмира Шекеевна эмгегин аябастан ушу Нурмат үчүн көп эмгектенип, Нурматты көп жакшылыктарга, жакшы ийгиликтер, көп ийгиликтерге жеткирип келатат. Биринчи күндөн баштап эле Нурматты конкурстарга көп ийгиликтерге жеткирип, эл аралык конкурстарга алып барып, биринчиликти алып келди. Балдар искусство мектебинде комуз ансамбли, театр, ыр, бий бөлүмдөрү иш алып барат. Алдыңкы окуучулар сынак тапшыруу аркылуу Москва шаарындагы Борис Шукин атындагы жогорку театралдык окуу жайга өтүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Учурда искусство мектебинде 285 окуучу тарбияланып, 32 мугалим эмгектенип келүүдө. Миргүл Женишова, Стабек Саманчиев, Илич Касейинов, Ысык Көл жаңылыктары, Балыкчы шаарынан. Корея Республикасынын FHI кайрымдуулук фонду маданият, билим, спорт тармактарына колдоо көрсөтүп, ар кандай иш-чараларды өткөрүп келишет. Бул ирет Каракол шаарында аталган фонддун колдоосу менен кыздар арасында спорттун футбол түрү боюнча мелдеш уюштурулуп, ага шаардагы мектептердин жана кесиптик лицейлердин командалары катышышты. Оюндун жүрүшү туурасында кийинки сюжет. Корея Республикасынын FHI кайрымдуулук фондунун колдоосу менен биринчи жолу Каракол шаарында кыздар арасында спорттун футбол түрү боюнча мелдеш өткөрүлдү. Мелдешке шаардагы мектептердин жана кесиптик лицейлердин командалары катышты. Ар бир команда жакшы даярдыкта келишип, көрүүчүлөргө кызыктуу оюн көрсөтө алышты. Бул кыздар арасындагы футбол иш-чарасы өтүп жатат. Каракол шаарындагы ар бир мектептен бирден команда келип катышып отурат. Бул иш-чарага катышууга кыздар атайлап даярданып келишти. Биз дагы жакшы жыйынтыктарды көрсөтөбүз деген оюбуз бар. Ошол FHI Үмүттөстөрү кайрымдуулук фондуна дагы өзгөчө ыраазычылык билдирип кетмекчибиз. Анткени ушундай иш-чараларды өтсө, бизге дагы мындай жакшы стимул болот эле ошол окуучулар арасында.
FHI кайрымдуулук фонду буга чейин Чүй облусунда иш жүргүзүп келген. Аталган кайрымдуулук фонддун директору Ю Жон Хо Каракол шаарына биринчи жолу келип, спорт тармагы аркылуу окуучуларга колдоо көрсөтүп жатканына кубанычта экенин белгиледи. Туризмдин жана билимдин шаары болгон Караколго келгенибизге абдан кубанычтабыз. Мен дайыма Каракол шаарынын окуучуларына, жаштарына кантип жардам көрсөтсө болот жана кантип кызматташсак болот деген суроого кызыктар болуп келгем. Биздин кайрымдуулук фонду 20 жылдан ашык Чүй облусунда иштеп келгенбиз. Ал эми Каракол шаарына келип биринчи жолу кыздар арасында футбол боюнча мелдеш уюштуруп, бул аркылуу кызматташып жатканыбызга кубанып турган чагыбыз. Кыздар арасында өтүп жаткан мелдештин жыйынтыгы менен алдыңкы командаларга уюштуруучулар тарабынан баалуу белектер тапшырылса, жеңишке ээ болгон команда алдыда Бишкек шаарында өтө турган мелдешке жолдомо ала алышат. Мирим Субакунова, Ильич Хасенов, Атайынскөл маалымат кызматы үчүн Каракол шаарынан. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.